Баарыңарга салам. Менин атым Кыялбек. Ишенесиңерби? Бул жашоомдо өзүмдү машинадай эле сезип калдым. Балким баарыңыздарга Ден Сурка тааныштыр. Бул бир эле күндү көп жылдар бою жашап жүргөндөй сезилет. Кызыктай окуя болгон чокту. Менде ушундай болуп келди. Айтып бере жатканымда туура эмес кетсем, таарынбаңыздар. Сиздердин түшүнөөрүңүздөргө ишенем. Мен ал кезде 18 жашта элем. Колледжге тапшыраар алдында апам мендеги өзгөрүүнү байкады. Бирок колледжге тапшыруу бир топ убакытта жана күчтүү талап кылат эле. Менин ата-энем акы төлөп окутууга мүмкүнчүлүгү болбогондуктан мен болгон аракетимди жумшап, бюджеттик факультетке өтүшүм керек. Стипендияга илинүү үчүн экзаменге абдан даярдануу керек эле. Качан экзамен тапшыруу күнү келгенде тамакка табитим тартпаса да, өзүмдү кыйнап эртең мененки тамакты иштим. Апамдын кечинде даярдап койгон ак көйнөк, шымымды кийдим. Атам мага ийгилик каалады эле, мен ийгилик каалоо бул жаман белги экенин, аны качырып аласың дедим. Терең дем алып аудиторияга кирдим. Менин маңдайымда комиссия отурду. Экзаменин кандай өтөөрү мага түшүнүксүз болчу. Биринчи берилген суроолорго аябай жакшы жооп бердим. Үчүнчү суроону бергенде тиземден калтырай баштаганын сездим. Суроонун жообун билбей, мени чынжыр менен байлап жаткансып калтырай баштадым. Жана жүрөгүм айланып кускум келип чыкты. Жаңы эле оозумду ачканымда кусуп жибердим. Мээмде атамдын ийгилик деген сөзү жаңырып чыкты. Мен жинди болуп, ийгилик каалабаш керек деп кыйкырып баштадым. Комиссияны шок абалга калтырып, ал жактан кусуунду жана кызарган боюнча чуркап чыктым. Ошентип ата-энемди капа кылып окууга өтпөй калдым. Мен үчүн ата-энемдин ишеничин актабай калгандан уят нерсе жок эле. Ошентип менде катуу депрессия башталды. Өзүмдөн өзүм түн болуп бир нече ай бөлмөдөн чыкпай калдым. Мага эч нерсенин кызыгы жок болуп калды. Апам болсо, кийинки жылы окууга өтөөрүмдү ага чейин нервти оңдош керектигин айтат. Апам менин психолог доктор Эмилге жаздырды. Анын сеансына жумасына 2 жолу барам. Бир жолу доктор Эмил мени кабинетине эмес, өзү көптөн бери иштеген ооруканага чакырды. Бул шаар четиндеги жиндилердин ооруканасы болчу. Биринчи коркуп кеттим. Бирок эгерде ал жерден жиндилерди көрсөм, балким мен жеңилдеп калаармын деген ой кетти да барууну чечтим. Бийик дарбазанын астына келерим менен ал ачылды. Оорулар сейилдегенге ылайыкталып, айланасы коос жер экен. Ал жакта эркектер да, аялдар да, жаш улан кыздар да, жада калса мен курактуулар жүрүшөт. Бирок алардын эмне кылып жатышкандыктарын түшүнгөн жокмун. Мени жеп жиберүүчүдөй болуп көз караш менен караган кызды байкап калдым. Анын жанында эгиздей окшош 2 кыз жүрөт. Булар биздин 3 эгиздер. Байкуштар шизофрения менен жабыркашат. Биз сыяктуулар деп ойлошкондуктан булар жаңыларды жактыра беришпейт, деди доктор Эмил. Мен көзүмдү тартып алдым да доктордун кабинетине кирдим. Биз 3-чү этажга көтөрүлүп, сеансты уланта баштадык. Доктор мага сүрөттөрдү көрсөтүп, эмне көрүп жатканымды сурап жатты. Ал мага өтүшүп кеткен депрессия деген диагноз койду да кандайдыр бир дарыларды берди. Доктор мага дарылардын тескери таасири болушу мүмкүн экендигин эскертти. Тагыраагы, көзгө көрүнүүчүлүк, капалануу, кээде жүрөк айланып кустуруу. Дарыны алдым да астына түштүм. Эмнегедир отургум келди. Сааты менен ичишим керек болгондуктан дарыдан алып бирди ичтим. Ошол замат менин денем шалдырап, тамагыма тааныш болгон кусунду келип калды. "Эми сен биз мененсиңби?" деп жанагы кыз сурады. Мен чочуп кеттим. Ал менин жаныма отуруп колумду кармады. Менин абалымды байкап, коркпошум керектигин суранды. "Менин атым Айдай. Булар сиңдилерим, Жами жана Ками. Биз 3 эгизбиз" деп сиңдилерин көрсөт. 2 кыз 2 жагыма отурушту да бирөөсү маңдайыма турду. Мен коркконумдан эч нерсе деп сүйлөй албай калдым. Айдай башымдан сылап, таблеткадан кийинки боло турган реакция экенин айтып, жооштуп атты. Таң калыштуу болсо да биз сүйлөшүп кеттик. Мага алар менен сүйлөшүү жеңил болуп жатты. Мен колледжге өтпөй калганым үчүн өзүмдү кечире албай жүрөм. Ата-энемдин астында өзүмдү күнөөлүү сезип, жана өзүмдү жек көрөм. Анткени алар мага ишенишкен. Күтүүсүздөн өзүмдүн маселелеримди айтып баштадым. Жами болсо, "Сен күнөөлүү эмессиң, сага ийгилик каалашпаш керек болчу", деди. Бул жөнүндө айтпасам да билип алганына таң калдым. Жами өйдө туруп алар менен сейилдешимди суранышты. Биз эч ким жок болгон башка короого чыктык. Мен жөн гана унчукпай келе жаттым. Кыздар болсо бул жакта ким кандай жашайт айтып берип жатышты.
Айдай ооруканага этчак эле ата-энесинин өлүмүнөн кийин түшүшкөнүн айтты. Ал убакта болгону 6 жашка чыгышыптыр. Алардан да депрессияны табышкан экен. Бирок андай эмес. Чындыгында кыздар соо эле. Болгону аларды эч жакка жиберише албай, бул жерге жаткырып коюшуптур. Алар мени короонун аягындагы имараттын подвалына алып келишти. Менин телефонума чалуу келип калды. Карасам доктор Эмил экен. Жооп берейин дедим. Айдай телефонумду жулуп алды. Мен алар менен жүргөнүмдү айтып, телефонду кайдадыр ыргытып жиберди. Алар мени эч ким жок палатага киргизишти да, суу берип менин аларга жакканымды айтышты. Менин кетээр убактым болуп калганын айттым. Дарымды алдым да ордумдан турдум. Ками чуркап келди да отурушумду суранды. Мен каршылык көрсөтө баштадым. Кыздар мени кыйнап отургучка отургузушту. Колумду таңышып, оозума дары салышты. Дарыны ичким келбесе да кыйнап ичиришти. Кайрадан тынчтанып, башым айланып чыкты. Кайдан жайдан экенин билбейм, чөнтөгүмдө телефонум чарылдап калды. Жами телефонунду алып, апам экенин айтты. Апам менен аябай сүйлөшкүм келсе да, кыздар мүмкүнчүлүк беришпеди. Мени уурдап кетишкендиктен аны экинчи көрбөйсүң дешти. Эмне? Кандайча уурдап деп сурадым, таң кала. Сен мындан кийин биз менен чогуу жашайсың. Анткени сен биз сыяктуусуң деп бир ооздон айтышты да каткыра башташты. Алардын күлкүлөрү кулакты жарып кетти. Мен бошонууга аракет кылсам, күчүм жетпеди. Ками жаакка чаап жиберди. Жардамга! Мени уурдап кетишти деп кыйкыра баштадым. Бирок эч ким уккан жок. Убакыт созула берди. Менин тамак жеп, суу ичким келип чыкты. Аябай чарчадым. Менимче 3 күн өттү. Бул кыздар менен бул жерде байланып жатканыма. 4-күн күн дегенде ыйлай баштадым. Жами кайра дары берди эле, башым айланып чыкты. Силерге мен эмне үчүн керекмин деп сурадым. Кыздар мени дарылашарын айтышты. Бул күлкүлүү эмес. Эгер өзүлөрү оорулуу болсо, мени кантип дарылашмак эле? Мен тамак, суу сурап, туалетке барышым керектигин айтып эле алар менде подгузник бар экенин коркпой бара беришимди айтышты. Эмне? Мен подгузник кийип жүрөмбү? Бул келе соолук. Мени кое бергиле деп кыйкырдым. Уулум, баары жайындабы? Мен жаныңдамын. Угуп жатасыңбы? Баары жакшы болот деп Жами апамдын үнү менен сүйлөдү. Уйку соонун ортосунда башымды көтөрүп апамды көрдүм. Ал менин жанымда отуруп ыйлап жатыптыр. Мен эч нерсе түшүнгөн жокмун. Апа, жардам бер. Бул дарылар, алар көзгө көрүнүүчүлөр менин уурдап кетишти. Мен экзаменден өтпөй калдым деп үзүл кесил сүйлөдүм. Доктор Айдай, сестре Жами менен Камини чакырыңызчы. Буларга тынчтандыруучу дарыны сайышыбыз керек, деди кимдир бирөө. Муну кандайча түшүнсө болот? Алар доктор эмес, оорулуулар да. Алар кантип мени дарылашат? Апа, сиз булар менен бирсизби? Коркуп сурадым. Апам мага жакындады. Мен бөлмөгө жакшылап көз жүгүрттүм. Мен отургучта эмес, палатада, кушеткада байлануу экем. Жанымда атам менен апам турушат. Ары жакта мени уурдап кеткен жиндилер бир нерсе кылып жатышат. Доктор Айдай сага кам көрөт. Ал доктор Эмилдин окуучусу. Алар жакшы врачтар. Сени айыктырышат, деди апам мага. Уулум, сен жатып тур. Биз жакында келебиз. Ийгилик сага, деди атам. О, жок. Мага кайрадан ийгилик каалады. Башымды бура берип, мага укол сайып жатканын көрдүм да уйкуга кеттим. Мен ооруканада 1 ай жаттым. Экзаменден кийин менде нервный срыв башталыптыр. Мени ооруканага жаткырышыптыр. Мага бир тууган врачтар Айдай, Жами, Ками кам көрүштү. Мени эч ким уурдабагандыгын ишендиришти. Ким билет бул окуянын чын чөгүн. Эгер сиздерге видео жакса, лайк басыңыздар. Комментарийге ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер.